Assalamualaikum урматтуу мекендештер, урматтуу кымбаттуу ат сүйүүчүлөр, жылкы көрмандары, амансыздарбы? Туугандар, мынакей бүгүн Жалал Абад областы Хан Урук Кара Дарыя жергесиндебиз, туугандар. Ошол Кара Дарыядан ушул таза кыргыз жылкы болгондо дагы Хан Уруктан сатууга чыгууда, туугандар. Азыр мен жөн жайын, туугандар, кайсыл жерде кандай болуп келген, тегин кандай болгон, ушул жөнүндө мен азыр ээсинен толук маалыматын алып берейин, туугандар. Мухаммед ака, мага жакыныраак келиңе, акам аттын маалыматын бир четтен берели. Окей, туугандар, кыргыз жылкынын чоңу, таза кыргыз жылкынын чоңу. Мен мындай карап, баягы немеден чыгып аткан, Бишкектен чыгып аткан Новый Кыргызский деген аттарга окшоштуруп койдум, бирок мындай карап келип, жалына келгенде анан Хан Урук экенин байкадым, туугандар. Мынакей Хан Уруктун бардыгы монтип тармал болуп, жалдуу болуп калат. Ошонусунан байкадым, туугандар. Анан ака бир баштан маалыматын бере берели экен. Жаныбар топчу кашкасы бар экен. Жаныбар моюндары чозук болуп, жакшы нерсе экен. Булакты мен Бактыбек палван алдым Ачыдан. Ачыдан келген сизге, Бактыбек деген палвандан. Бактыбек ошол Мурат деген алган экен бул аттычы. Алган бирөөгө кетип, анан кийин андан соң анан Бактыбекке келип калган. Сиз ошондо 3-чү адам болуп алганса? 4-чү болуп калды. 4-чү болуп алгансыз. Аттын жашы кандай болуп калды экен? Ат 5 жасый. Аттын жашы 5 жасый. Ошондо 8 жаш болуп калабы? 3 жасында келди. Былтыр быйыл 2 жыл үйүргө койдум. 2 жыл. Үйүр. Ака кулундары барбы мунун? Кулундары да түштү. Кудай кааласа Хан Уруктан издегендер көп да, кулундарынан барбы сатыла турган кулундар? Кулундар жок. Өзүбүзгө эркек азыраак да. Быйыл эми көбүрөөк чыгды. Былтыр азыраак кийге койгом да. Ака бул Хан Уруктун эң эле сындуусу сизге келген окшойт эле өзү, Жаныбар бир аттын эле бир узун экен го, жаныбар. Так, ака улактарга салуутасызбы? Ошол боюнча дагы айтып бериң эми муну. Улагы ошо жакшы, улагы салуутабыз. Былтыр быйыл жайым эле үйүрдөн кармап эле чаптык, жайым элчи. Үйүрдөн кармап эле бээм деле бузбайт, жакшы ат экен. Ошо бир караган 2 жыл койдуңуз айгырга. 2 жыл койдук. Улакка салуутасыз пасырат. Улагы жакшы, Кирип чыгыштары жакшы. Кирип чыгышы кайтпайт, созулган, көтөрүлгөн жерде жакшы жетип барат. Өзүнүн башы таштабайт. Жак алып жүрүшү жакшы ат. Кириш чыгыштары жакшыбы? Кириши чыгышы жакшы. Так, ака бою канча чыгып калат аттын? Бою 1.60 плюс болсо керек, тартып. Бою 1.60 плюс, Негизинен ака ат көрүнүшүнөн 1.65 окшоп көрүнөт экен да. Анан мен ошондой чамаладым эле муну. Ака эми бир катуураак эме кылып жылоосун көрсөтөлү эми, озун кагың эми мунун жаныбарды. Ака кыргыз жылкынын чоңу болгондо дагы Кара Байырдан, туугандар, жаныбар. Жаныбар. Болду. Жаныбар. Ака баасын канча коебуз эми мунун? Хандын жаныбар, хандар жөн пулга кетпечи эле? Баасы жөндүүрөөк эле кылып 600 миң да. 600 миң сом, Кеми бар. Ака мындай урунган жерлери жок аттын? Жок, баары жакшы. Ден соолугу жебичи жакшы, Буту колу таза, травма жок, Жок, травма жок. Наркы бутунда кичине тейленип калган жери бар экен, бирок жакшы эле ал тейленип айткан экен. Эми улакта көп бар. Ушундай болот, туугандар. Эми мен атты жакшылап мындай кырааты менен тартып көрсөтүп коеюн, туугандар, арка жактарын. Жаныбар. Аттын туяктары да өтө күчтүү экен, бирокчу. Жаныбар. Окей, туугандар, кыргыз жылкынын чоңу. Жаныбар.